Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Саламатсыздарбы. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу радио угуучулар. Негизги маселеден сөздү баштайлы. Эсиңиздерге сала кетели, февраль айынын 1-бейшемби күнү бул шайлоонун эл аралык күнү. Бул жылы бул күн мына бүгүн 4 февралга туш келип отурат. Мына ушул датага бүгүн датанын урматына биз бүгүн негизги маселеде кайрылалы, Талайгүл. Шайлоо тууралуу сүйлөшөлү. Бул күндүн белгиленип калышы тарыхы албетте бул 2005 жылдагы Будапешттеги шайлоону уюштуруучулардын бүткүл коомдук конференциясына барып такалат экен. Мындай белгиленип калышындагы негизги максаты эмнеде болгон? Ошол эле биздин Кыргызстан шайлоо системасында кандай өздөштүрдү? Коомдук демократизацияланышында бул шайлоо процессинин тийгизген таасири жана башка ушул сыяктуу суроолор менен биз отурубузду баштайлы, Талай. Биздин студиянын мейманы менен тааныштырып коелу. Урматтуу радио кармандар, студияда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапарович бар. Жогоруда айтылгандай, бүгүн биз ошол бүткүл эл аралык шайлоо күнүнө карата түз эфирде сөз кылабыз. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан дагы көрүп, угуп, анан суроолор же пикирлер болсо калтырсаңыздар дагы болот. Абдыжапар Гапарович, демек сизди бүгүн шайлоонун эл аралык күнү деп куттуктап кетсек болот экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар, туура айтасыз, Талайгүл. Биз бир нече жылдан бери, бир 15 жакты жылдан бери ушул шайлоолордун эл аралык күнүн, шайлоолордун күнүн ушу сиз белгилеп кеткендей февралдын 1-бейшембисинде белгилеп жүрөбүз. Бул эми азыркы кезде мындай бир тар чөйрөдө белгиленип атса, буюрса, бул эми шайлоо процессинин катышуучулары катары, шайлоону уюштуруучулар, шайлоочулар, талапкерлердин өкүлдөрү баары үчүн бир жакшы бир күн болуп калат деген жакшы ниетибиз бар. Эми сиз белгилеп өткөндөй, 2005 жылы Будапешт шаарында 14-17 сентябрларда өткөн шайлоону уюштуруучулардын глобалдуу конференциясында бул белгиленип аныкталган. Ал убакта мындай аз эле чөйрөдө болсо деле, ошол бир ассоциация түзүлүп, ошондой болсо, азыркы кезде анын мындай бир масштабы дүйнөлүк деңгээлге чыгып, аталышы да ушундай аталып жүрөт. Бир жагынан сиздер айткандай, бул биздин шайлоону уюштуруучулардын бир кесиптик майрамы десек де болот. Мына сиз белгилеп өткөндөй, быйылкы жылы бул 4 февралга туш келип атат. Мындан аркы жылдар бою биз жалпы элибиз менен ушундай бир жакшы ниетибиз бар. Эмне үчүн мындай болуш керек? Анткени шайлоолор элдин эгемендүүлүгүн, коомдук пикирдин калыптандыруунун жана билдирүүнүн, мамлекеттик механизмдин стабилдүүлүгү менен анын натыйжалуу иштөөсүн камсыз кылуучу негизги курал болуп эсептелет. Анан негизинен бул өкүлчүлүктүү органды, алардын аткаруу органдарын мындай түзө турган бир шайлоолор болуп эсептелет. Мисалы, түз шайлоолор, кыйыр шайлоолорду айтабыз. Түз шайлоолор элибиздин бүт бардык биздин шайлоо, активдүү шайлоо укугуна ээ болгон элибиз тарабынан болсо, кыйыр шайлоолордо мисалы аткаруу бийлигин, мисалы айыл өкмөттөрүн, мэрлерди азыркы күндө кыйыр шайлоолор аркылуу, депутаттар аркылуу, мисалы өкмөттүн мүчөлөрүн дагы азыр мына жогорку кеңештин депутаттары аркылуу дагы кайсы бир деңгээлде кыйыр шайлоо болуп жатат. Алар дагы добуш берилет. Эми бул шайлоолордун тарыхына биздин сиздер белгилеп өткөндөй, Кыргызстандын деги эле Кыргызстан мамлекет катары 2000 жылдан көбүрөөк убакыт болгон болсо, эгемендүү Кыргызстан болуп, мына 30 жылдын айланасында келе атабыз. Бул биздин тарыхыбызда шайлоолор бир топ мындай бир чечкиндүү баскычтарды басып өттү десек болот да. Мен ушул кичине кыскача бир тарыхына кайрылып өтсөм, бул Кыргыз мамлекетинин уюшулуусу, калыптануусуна чагылдырып турат да. Мисалы, 1918 жылдын экинчи жарымында Кыргызстан аймагында эмгекчилер РСФСРдин жана Түркистан АССРнын конституцияларынын негизинде бийлик органдарын, администрацияларды, сотторду, мектептердин жетекчилерин жана башка маданий агартуу мекемелерин түзүшүп, аларды
алар кыргыздардын эне тилинде иштегендигин, кыргыз улутунун мамлекеттүүлүгүн жаралашынын алгачкы баскычтары болуп калган. 1919 жылдын башында Кыргызстандын бардык аймактарында бийлик элдин колуна өтүп, 21 жылдын күзүндө Түркистан Борбордук аткаруу комитетинде баш ийген айылдык кеңештер бийлик органы катары түзүлө баштаган. Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо, айылдык калктын чогулушунда ишке ашкан. Мурункудай бир эме эмес, азыркыдай бир атайын шайлоо өкүлдөрүн эмес, айылдардын бир жыйындарында бир ушундай боло баштаган да. Ошол эле мезгилде эл депутаттарынын кеңешине ар бир айылдан бирден гана өкүл деп белгиленип келген. Ошол айылдык бир чогулуштарда ошол өкүлдү бирди ошол жалпы элдин чогулушунда шайлап келишкен. Бул элдик бийликтин ишке аша баштоосун бул 24 жылдын акырына чейин уланып келген. Анткени Кара Кыргыз автономиялык областынын революциялык комитетинин Пишбек, Каракол, Ош жана Жалал-Абадда 4 шайлоо округу түзүлүп, түзүү жөнүндө токтом чыккан. Ар бир округда 16дан 20га чейин болуштуктар бар, волос деген каралып, анын негизинде мамлекеттик бийликтин структурасы өркүндөй баштаган. 24 жылдан 30 жылдарга чейин шайлоолорду округдук, шаардык, болуштук, райондук жана айылдык комиссиялардын да өткөрүшкөн. Албетте, жолдору татаал, айылдан каттоо үчүн өтө кыйын болгон тоолуу өлкөдө шайлоолор боюнча үгүт иштерин жүргүзүү колдон келбеген иш болгон. Ошого карабай ушундай бир өнөктүктөрдү өткөзүп келген да. Бул шайлоо өнөктүгүнө калктын 10-15 эле пайызы камтылган. Кийин бара-бара шайлоого катышуу укук катары калыптанып, андан кийин ошол шайлоого катышуучулардын саны өсө баштаган. Жана шайлоого 35% катышуу ченеми киргизилген. Бул бая бийликтердин легитимдүү болушуна бир багыт берген, ушундай негизги бир механизм катары кабылданып келген да. Анан 1926 жылдан баштап шайлоого аялдардын катышуусуна активдүү мындай бир негизги нормалар киргизилген дагы. Ошо 1926 жылдан баштап 26 жылы жол ачылыптыр, аялдар үчүн. 26 жылдан баштап ушу аялдардын укуктары дагы эркектердики менен бирдей болсун деген нормалар киргизилди. Анан ошондон баштап аялдардын шайлоо процессине катышуусу мындай активдешип келген да. 1930-31 жылдарда райондук, шаардык кеңештерге кайра шайлоолор болгон. Ал Кыргыз СССРнин 1929 жылдагы конституциясынын ченемдерин жетекчи алыкка алуу менен ишке ашкан. Шайлоонун жаңы мындай механизмин, системасын бардыгынан мурда калктын активдүү шайлоо укугу менен камсыз кылуу, эркек менен аялдын ортосундагы тең укуктуулукту орнотуу, жаш курагы боюнча чектөөлөрдү төмөндөтүү, шайлоочулар менен бийликтин өкүлчүлүктүү органдын ортосундагы алгылыктуу байланышты күчөтүү, жарандардын шайлоо укугунун бузулушуна арыздарды кароонун системасын түзүү менен бир айкалышып келген да. Анан эми азыркы биздин Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү шайлоо системасынын өнүгүшү, алардын ушундай деңгээлге калыптанышына биздин эгемендүү Кыргызстандын тарыхында СССРдин курамында жүргөндө башталган пайдубал кийин ушу эгемендүү мамлекетибизде өркүндөп, өсүп, ага негиз болуп берди. Ооба. Негизичи Абчыбар Капарович, бул шайлоонун ушул күндүн тарыхтын белгиленип калышынын түпкү мындай бир максаты, түпкү негизинде эмне жатат? Ошо эле жанагы демократиялык процесстерге болгон ишенимби, же болбосо жана калктын укуктук, же болбосо мындай айтканда электоралдык бир маданиятын көтөрүүгө багытталды беле? Кайсы негизде булар ошол 2005 жылы кайсы нерсени мындай негиз кылып алышты да максаты? Негизинен ушул коомдо укуктук маданияттын өсүшүнө бир жол ачуу. Анан шайлоо системасын өнүктүрүүгө, өзүнүн шайлоо системасын өнүктүрүүгө негизги бир багыттар ушундай болуп белгиленген да. Анткени шайлоонун натыйжасына ишенүү, ишенимди калыптандыруу дагы өзүнчө бир. Мисалы, илгери билесиздер,
шайлоолор бир майрам катары ярмаркалар менен коштолуп ушундай бир майрам катары өткөрүлүп келсе, кийин азыр биздин ушул бир өкүлчүлүктүү органдарды түзүүнүн бир активдүү жана бир негизги бир механизмдери катары, рычагтары катары азыр белгиленип келатат. Ошон үчүн биз биринчи жагы, мисалы, мындай символикалык жагы болсо, экинчиси биз укуктук бир маданиятты көтөрүү. Ошол шайлоолордун натыйжасына элдин ишеничин кайтаруу максатында негизги ушундай укуктук маданият жогору болуш керек. Ошондо гана шайлоо процессин катышуучу болобу, ушул анын натыйжасына ишенүү, анын баягы легитимдүү болушуна ушул процесстерди өткөрүү, аны ачык айкын өткөрүү ушул негизги бир фактор болуп эсептелет. Абджапар Гапарович, шайлоолорду өткөрүүдө албетте жана эл аралык келишимдер дагы, эл аралык эреже талаптар дагы өтө маанилүү да. Анан ушул майрам күн, ушул күн эмнеден улам белгиленип калган десе, ушул күнү бир катар мамлекет башчылары эң көп шайлоо тууралуу эл аралык келишимдерге да кол койгон деген маалымат болуп атпайбы? Анан негизи эле ушул өлкөнүн өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү, алган багыты, бирок ошол эле учурда эл аралык келишимдер да маанилүү экен да мындай процесстерди өткөрүүдө, Туура айтасыз. Ушул биз эгемендүү эле тарыхыбызды карасак, биз Кыргызстандын шайлоо системасы, анан Кыргызстан мамлекетинин ошо сиз белгилеп өткөн эл аралык келишимдерди, аларда өзүнө мамлекет бир топ мындай милдеттерди алат. Мисалы, укуктар боюнча бардык мамлекетте жашап аткан бардык өкүлдөрдүн, бардык катмардагы жарандардын, мисалы, жаш курагы боюнча болобу, жынысына карата болобу, же бир этностук көз карашына, этностук караштуулугу гана болобу, ушундай укуктарды камсыздоочу бир топ ушундай бир мамлекет өзүнө милдет катары алган, алына турган ушундай келишимдерди ишке ашыруу, аларды түзүү. Мисалы, Кыргызстандын биздин мамлекет канча эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттер менен ушундай келишимдерди, эки тараптуу, көп тараптуу келишимдерди түзсө, алардын ичинде сөзсүз адам укуктары, жарандардын укуктары сөзсүз камтылат. Ал эми биздин шайлоо системабызда келсек, азыркы күндө мына бир топ биз эл аралык ассоциацияларга, бирикмелерге ушундай мүчөбүз. Бул Европадагы шайлоону уюштуруучулардын ассоциациясы болот. Азиядагы шайлоону уюштуруучулардын ассоциациясы, бүткүл дүйнөлүк ушундай коомдук бирикмелер бар, уюмдар бар. Аларга дагы Кыргызстандын биздин шайлоо системабыз мүчө катары, мындай толук кандуу мүчө катары ушундай мүчөлүккө ээ болуп, өзүнүн укуктарын, өзүнүн биздин Кыргызстанда болуп аткан шайлоо процесстеринин боюнча аларга да маалымат берип, алар өзлөрү келип катышып, мисалы, мына азыркы бир баягы татаал эпит кырдаалга чейин, мисалы, биздин шайлоо процесске назар салуу үчүн, биздин тажрыйбаларды үйрөнүү үчүн, же болбосо биздин шайлоо процесстерге катышуу үчүн бир 700-дөн 600-700ге чейин ушу эл аралык байкоочулар келип катышчу эле. Мына азыр ушунча кырдаалда дагы мына акыркы президенттик шайлоого жана референдумдун өтүшүнө, мисалы, 45 мамлекеттен өкүлдөр келишти, 35 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, 333 эл аралык байкоочулардын келгени дагы биздин шайлоо системабыз, биздеги саясий процесстерге дүйнөлүк коомчулуктун дагы мындай көз карашынын, мындай изилдөөнүн мындай чордонунда экендигин бир белгиси болуп эсептелет да. Абджапар Гапарович, мына шайлоо процесстери деп калдыңыздар, анан азыркы ушул баягы тарыхты карап, биз ушуну мен дагы бул жерден карап атам да, анан ар бир добуш бир чоң мааниге ээ экенин, анан ошого дагы мындай бир коомчулуктун бир көңүлүн буруу дагы бир максат болуптур да. Балким ошол бир добуш жамандыкты азайтууга же болбосо жакшылыкты бир көбөйтүүгө салым кошот деген ушундай бир нерселерди дагы жеткириш керек дегенчи. Биз ушуну жеткиликтүү түшүндүрө алдыкпы азыр биздин өзүбүздүн ушул Кыргызстанда? Мисалы, бул нерсе баягы адам укугу боюнча декларация, баягы адамдардын шайланууга же шайлоого болгон укугу менен мындай бир бирдикти таптакыр ажыратпай мындай бир байланышта карайт да. Мунун өзү ушу ар бир добуш деген бул коомдун баягы демократташтыруу процессине кандай таасир берет? Чын эле буга чейинки мындай бир тарыхта биз азыр эле айтпадыкпы, жана Шаан Шөкөт менен майрам катары өтүп келгенде, мисалы,
bir үй бүлөдөгү bir үй бүлөнүн башчысы bir kişi var öyle 5-6 pasport менен барып үй бүлө мүчөлөрү үчүн добуш берчүлөр. Ооба. Ал bir kişi 5 добуш болуп эсептелчүлөр. Азыр эми bir kişi bir добуш болгону азыр мындай bir легитимдүү бийлик органдарын түзүүгө bir багыт алган. Негизинен биздин мамлекеттик органдардын анын ичинде шайлоо комиссияларындагы алдында мындай аткара турган иштери көп. Анткени биз мындай bir жакшы жолго түштүк, ошол жолдон тайбай аны өнүктүрүп кетүү дагы ошол мамлекеттик органдардын жана шайлоо комиссияларынын иши болуп эсептелет. Мисалы, эгерде бирөө үчүн үй бүлөдө деле бирөө үчүн бирөө, мисалы, биз ушундай деп чечтик деген болсо, үйдүн башка мүчөлөрү, мисалы, наразы болушу мүмкүн. Алардын өзүнчө пикири болушу мүмкүн. Себеби биз укуктуу мамлекетте жашайбыз. Укуктук мамлекетти түзөлү, ошондо укуктук коомду түзөлү деген жакшы bir мындай bir багыт алганбыз. Ошону бышыктап, аны өнүктүрүп кетиши үчүн ар бир ошол коомдун мүчөсү өзүнүн укугун, өзүнүн добушун белгилеп туруш керек да, өзүнүн үнү болуш керек. Аны bir негизги принциптерибиз, мисалы, азчылык көпчүлүккө жок эле мен жалгыз болсо деле меники туура деген эмес. Просто биздин негизги принциптер бар. Мисалы, демократиянын негизги bir принциби бул азчылыктын көпчүлүккө баш ийиши. Аларды азчылык катары таануу дагы бул bir өзүнчө bir саясий маданият. Ошон үчүн бул жана bir жаран, bir добуш, же болбосо ар бир добуштун мааниси ушул жакта жатат да. Анан дагы бир суроо да эсиме келип кетти. Алайгүл, жана сен дагы бердиң эл аралык боюнча. Ошондо менде бир суроо пайда болуп атат да, мына сиз дагы айттыңыз, азыр бизде ошо канча өлкөдөн келип мына байкап атат, шайлоо системасы бизде Кыргызстанда кандай деп. Анан эми бизде автоматташтырылган системанын киргизилиши. Мындай деп айтсак болобу, ушуну КМШ мамлекеттеринин арасында Кыргызстан туңгуч болуп турат десек болобу? Себеби сиз айткандай ал жактан келген көз карандысыз байкоочулар өздөрүнүн өлкөлөрүндө ушул системаны киргизүү зарылчылыгын айтып келип атышат да. Анан ошол учурда биздин азыркы ушул дагы муну өнүктүрүүгө дагы зарылдыктар бар. Туура айтасыз, биздин мамлекетте азыр сиз белгилеп кеткендей автоматташтырылган толук эмес. Бизде бир ошол шайлоо процессинде кээ бир элементтери киргизилди дагы, ушу мисалы автоматтык эсептегич урналарды. Негизи биздин бул сиз белгилеп өткөндөй КМШ мамлекеттеринде эле эмес, көпчүлүк мамлекеттердин алдында турабыз. Бул КМШ мамлекеттеринде пионер деп биз десек да болот. Ошо пионер деп койсок болобу? Албетте, биз мисалы ушул мага да көп бул каяктан алдында эле бул кайсы жактын модели деген суроолор көп болот да бир. Эл аралык деңгээлдеги бир жолугушууларда деле ушундай, өзүбүздүн Кыргызстандын башка бир аймактарына барганда деле ушундай суроолор болот. Бул өзү негизи бул мисалы автоматтык эсептегич урналарды Кореядан үлгүсүн Кореядан алганбыз. Биометрикалык маалыматтын негизинде түзгөн биометрикалык маалыматтарды алууну, анын жайгаштыруунун системасы Монголиядан. Аны калыптандырып бир системага 3-4 булактан алып келип шайлоочулардын тизмесин түзүү мисалы Кыргызстандын өзүндө. Ошондо баарын чогултуп келип бул системага киргизилген модель бул Кыргызстандын эле өзүнүн Кыргыздын эле модели. Анткени азыр келип мисалы бирөөнүкүн көчүрүп алганыбызда анда биз бизге мынчалык көз караш, мынчалык кызыгуу болбойт эле да. Мен муну мындай бир далилдеп айткым келип атат. Ошол бизге башка жактан келип кызыгуу, мисалы Украинанын, Турциядан, мисалы Турцияны канча биз Европанын мамлекеттерине мындай кошобуз да, ал жакта өнүккөндө чындыгында мамлекет өнүккөн ушундай бир күчтүү мамлекеттер деле. Россия Федерациясында деле бир нече баягы өзлөрүнүн алардын административдик бирдиктеринде биздин автоматтык эсептегич урналарды колдонуп атышат азыр. Алар дагы киргизүүнүн мындай бир өзүнүн шайлоо системасына ушул модельди киргизүүнүн жолунда. Мен толук көчүрүп алат деп ойлобойм. Ушул биздин автоматтык эсептегич урналар менен азыр бир нече баягы субъекттерде ушул системаны, ушул модельди киргизүүгө азыр бизден дагы көрүп кетишет. Мына мен азыр эле айттым, Украинада, Турцияда жана башка мамлекеттерде бизге келип үйрөнүп кеткендиги бар.
Анан бизде мындай бир азыр биздин жакшы бир алдыбыздагы бир максаттарыбыз толук электрондук добуш берүүгө, ушул системага, ушул биздин процесске ушул системаны киргизүү мындай бир негизги бир максаттарыбыздын бири да. Анткени чыгымдардын кыскартылышына азыр мына Борбор шайлоо комиссиясы менен чогуу мындай иштелип чыккан бир нече мыйзам долбоорлору бар депутаттардын, жогорку кеңештин кароосунда каралып аткан мыйзам долбоорлору бар. Ушулардын баардыгы ушул электрондук добуш берүүгө, алардын негизгиси бул жерде системага өтүп алыш, же бир модельди таанып алыш, ошол тандап алыш бул оңой эле, бирок ага элдин ишеничи, элдин ушул накта ар бирибиздин добушубуз эсептелип аткандыгы, керектүү жакка эсептелип аткандыгына таануу, бул натыйжасына ишенүү бул өзүнчө да. Ошон үчүн бул натыйжалуу болуш үчүн ушул коомдун дагы ушундай саясий маданиятын көтөрүү дагы ушул азыр биздин мамлекеттик органдардын болобу шайлоо системасынын бир милдеттери. Рахмат, урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, биздин студиянын мейманы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапырович. Байланыш телефондор 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бизге Абдыкар Рустамов өзүнүн пикирин билдирип атат, талай күлөжө окуп коелу. Сөзсүз. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен, урматтуу биринчи радионун жамааты. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм, урматтуу Абдыжапар мырза. Сиз татыктуу кадрсыз шайлоо комиссиясынын төрагалыгына ар дайым эфирге сиз келесиз. Эл ишенимине ээ болуп жүрө бериңиз, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Майрамдын күнүндө муну окуп койсуңуз Ооба, керек. жакшы каалоо тилек. Рахмат. Анан Абдыжапар Гапырович, бир суроода мына сиз жогоруда ошол Кыргызстандагы шайлоо системасынын артыкчылыктарын айттыңыз. Талай күлөжө ошо башка байкоочулар суктанып, башка өлкөлөр ушул система өтө зарыл экен, жакшы экен дегенин баса белгиледи. Анан бирок ушул нерсеге чейинки процесс өтө оор болду да. Өтө татаал жол болду. Анын башынан баштап сиз аралашып жүрөсүз. Депутат кезиңизде мурундагы, кийин депутат болгондо да бул системаны жакшы иликтедиңиз. Ушул оор мындай оңой эмес жолду басып өтүүнүн дагы бир өзгөчөлүгү болсо керек. Туура айтасыз, эми мен баарын сиз белгилеп калдыңыз, эми айтайын. Айтпаска болбой калды. Анткени мен ушул депутатка чейин дагы 10-жылга чейин дагы бул Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары, кийин депутат болгон кезде 10-жылы кабыл алынган конституцияда мурда эсиңиздерде болсо шайлоо кодекси менен шайлоолорду уюштурулуп жүрчү эле. Кийин анан ушул 10-жылы кабыл алынган конституцияда бул мыйзамдарды бөлүү боюнча бир нормалар каралып калды. Мисалы, жогорку кеңештин депутаттары жана Кыргыз Республикасынын президенти конституциялык мыйзамдын негизинде аныкталат, шайланат деп ушундай жобо кирген, норма кирген. Андан сырткары жергиликтүү кеңештер, аткаруу бийликтеринин, мисалы, өзүн өзү башкаруу органынын башчыларын шайлоондагы тартиптери өзүнчө мыйзамдар менен аныкталат деп киргенден кийин, анан баягы шайлоо кодексин бөлүп башкадан мындай бир мыйзамдарды кабыл алууга туура келген да. Ошол бул 2011-жылы башталган шайлоо биздин мыйзамдарын реформалоо ошол 2011-жылга таандык да. Ошондо мен ушу депутат катары бир нече мыйзамдарга демилгечи катары мен ушу катышканмын. Мен ушундай биздин системабыз ушундай модельди тандап алып, анан ушул система бүгүнкү күндөгү шайлоо системасынын мындай бүгүнкү күндөгү биз мактанып айта турган деңгээлге жетишине мен да бир кыпындай болсо дагы бир мындай салымым бар деп эсептеп, мени сыймыктануу менен белгилей алам. Анткени ошол мына автоматтык эсептегич урналарды тандоодо дагы ушул Түштүк Кореяга барып, ушул официалдуу Борбордук шайлоо комиссиясынан депутат катары мени ушул чакырганда барып, ушул биз автоматтык эсептегич урнанын бир нече түрлөрү бар экен. Анан өзүбүзгө ылайыктуусун тандап, бияка алып келгенге, ал биз тандагандан эле келген эмес, алар келип өзүнчө баягы тендерге катышкан, ярмарка болгон бул жерде. Бир нече модельдер сунуш кылынган. Мен эсимде бир 7-8 модель сунуш болуп,
мына тарихи музейде ошондой көргөзмө ярмарка болгондагы ошол ярмаркадан анан ошол модель тандалып алынган. Анан биометрикалык маалыматтарды чогултуу, биометрикалык каттоо боюнча дагы мыйзамга ушул негизги демилгечи болуп, мен ушул мыйзамды алып чыгып, ошону бир нече мамлекеттердин мындай бир тажрыйбаларын эске алуу менен, мисалы, бул жөн эле биометрикалык маалыматтарды чогултуу, биометрик каттоо жөнүндө мыйзам жөн эле бул шайлоого байгатталган эле эмес. Азыркы кезде мына өзүңүздөр байкап атасыздар, калктуу тейлөө борборлоруна башка жагдайларда да керек болот. Карасаңыз, башка мамлекеттик кызматтарды алууда дагы ушул биометрикалык маалыматтар негизги бир фактор болду. Мурда болбосо тигиден барып справка алып кел, мындан аны күбөлөндүргөн справка алып кел, анын баардыгы туура экендиги жөнүндө да бир справка алчу элек да. Азыр буюрса мына ушул биздин маалыматтар аркылуу мамлекетибизде жашап аткан жарандардын эсеби, алардын социалдык абалы, алардын үй бүлөлүк абалы, бүт баардыгы азыр биздин базага кирип, мамлекеттик кызмат көрсөтүү дагы сапаттуу бир деңгээлге чыкты деп айтсак болот да. Эми ушундан улам Талайгүлдүн суроосунан улам. Азыр бизде угарман бар экен, андан кийин ада берели. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз сизди. Кутман таңыңыздар. Мен Каныбек Мырзыканов Канчарынан. Абдан кызыгуу менен угуп турам. Жакшы жактарын айтып атасыздар. Мына тиги президент шайлоо болгон чет өлкөлүктөрдөгү силердин радионуңарга өз ойлорун айтып атышты. Кыргызстанда шайлоо системасы кандай экенин, мына Россиядан келгендер айрыкча жакшы жактары бар экен деди. Анан өздөрүндө кеңешим берип кетти. Жана айрыкча чет өлкөдө жүргөн мигранттардын көбүнүн добуш бере албай калгандыгын, ошондо жанагы Россиядагыдай блокчейнди киргизбейишкен, алар мигранттар любой жерде болсо дагы тиги сөзсүз эле консулствого барбастан мындай добуш бере алат депчи, ошол жагын айтып кетишти. Жакшычы. Анан кийин бизде дагы көрүнүп калбады, тиги форма 2-ни алып салдык. Бирок ошону менен биз аны кыйраткан жокпуз да, жанагы ички миграция абдан чоң да бизде. Алар шайлоого качпай калды. Мисалы, мен эле өзүм апам ушул жерге келип, мына жана ден соолугуна байланыштуу операция келди эле, мына шайлоого качсам деп, байкуш кача албай калды. Ошо форма 2 болгон жок себебичи. Мындайлар абдан көп болду. Себеби бизде Кыргызстанда жанагы биздин жарандарыбыз абдан активдүү да, качкысы келет шайлоого. Ошол укуунан ажыратып койдук. Ошонун шайлоо комиссиясы келерки депутаттар ушу шайлоо кодексине өзгөртүүлөр кириш керек. Сөзсүз түрдөчү. Анан кийин дагы жанагы бизде мен силерге жанагы неме бизде кемчиликтер бар, ошолорду айтпасак болот. Жакшы жагысы деле жакшы. Мына бүгүн майрамыңыздар экен бүткүл дүйнөлүк. Ал майрамыңыздар менен куттуктайм. Бирок БШК мына өзүнүн жанагы кемчиликтерди абдан көрсөттү. Көз каранды эмес экендигин булар өздөрү мында пайдалана албай атышат да. Мына жанагы айрыкча жанагы президент парламенттик шайлоо учурунда каттоо учурунда абдан чоң катыларды кетиришти. Көргөнгө кандай ызы чуу болду, мисалы жанагы партияларды шайлоо учурунда жана өзүнүн өкүлдөрү качпай башкалар алып келип документтерди тапшыргандар, жана убакытты чыгып кеткендеги журналдарды оңдогондугу булар өздөрүчү ошо БШКда отургандар абдан чоң. Качан гана булар туура иш кылганда мына жанагы өкмөттүк эмес уюмдар, жөнөкөй эле жарандар барып БШК жакта туруп буларды колдоп атышты. Эгер булар таза иштей турган болсо эл колдойт. Анан эгерде таза эмес иштесе буларды эл сындайт да. Ошону туура түшүнүш керек да. Анан айрыкча мына жанагы биз ар дайым айтып келебиз. Президенттик шайлоо болгондо биз Кыргызстанда демократия, адам укугу сакталат. Мына көрдүңөрбү канча деген ондогон бизде президенттик өзүнүн кандидатурасын коюшат депчи. Бул бир жагы жакшы, экинчи жагынан бул жаман. Каалаган эле бар эле мен президент болом дерет. Ошондо бир кандайдыр бир критерий болуш керек да. Анан жана 30 000 кол чогултуу деген бул эскерген нерсе, бул коррупция нерсе. Силер отуруп алып 60 000, 70 000 ар бир жанагындай бир 30 шакта кандидаттын эмесин текшерип аткан жоксуңар. Араңарда ошол жерде коррупционерлер бар, жана колду текшерип аткан. Бул жарай берет экен, бул жарабайт экен деп айрыкча саясий оппоненттерди чаба турган жол ошол. 17-жылы бул көрсөткөн, Текебаевди чаап салгансыңар силер. Акча төлөбөй койдуңар деп, ошондо байкуш ошол соттолуп аткан жер нерселерге кайра кайрылып атты. Менин паспортумду алып бергиле БШК. Азыр силер гана бийликтесиңер десе, ошону кылбай койдуңар. Керек болсо мамлекеттик тил боюнча комиссия экзамен албайбыз да, ошондо да кыйнадыңар эле. Ушундай нерселерди силер өзгөртүшүңөр керек. Сиз болосуз, бу жаңы келген БШК келе турган болсо, ушуларды караш керек. Анан айрыкча мен дагы бир нерсени баса белгилегим келет. Муну участкалык шайлоо комиссияларын өзгөртүп туруш керек. Улар шайлоо болгон сайын себеби ушул жерде коррупция абдан көп. Баягылар эле отура беришет, бузгандар да ошолор да ошол жерде отуруп алып участкаларда буза беришет.
алар алмашпайт эч качан. Шайлоолор ошон үчүн силердин абийиңер кетет. Себеби БШК борбордук шайлоо комиссиясы көп учурда булардын чечеси жок. Айрыкча территорияда, участоктарда теги айыл эмелерде ошолор бузат да бардыгынча. Анан уруштун бардыгы мына соккунун бардыгы булардын башынан урган. Эми айта берсе көп, бирок ушундай нерселерди өзгөртпөсө болбойт. Негизинен ийгиликтерди каалайм. Ансыз деле көп маселелерди козгоп кеттиңиз. Шайлоочулардын укугун камсыз кылуу маселеси дагы айтылды да. Кандай дейсиз? Каныбек мырзанын суроосу. Каныбек мырза, рахмат каалоо тилегиңиз үчүн. Анан сиз көтөргөн маселе бир жарым саат, 1 сааттык бир мындай бир түшүндүрүүнү ушундай кылыш керек. Мен бир кыска негизги бир багыттарга туура айтасыз. Бул форма 2 деген өзү келип чыгышы ушундай биздин ички тышкы миграциянын ушундай жогорку деңгээлде экенин эске алуу менен ушундай форма, ушундай норма киргизилген да. Аны аткарууда сиз өзүңүз белгилеп кеткен мына 4-октябрга дайындалган шайлоодо аны кандай максатта пайдаланып кеткенин аны шайлоо комиссиясы кылган жок. Аны шайлоо процессинин катышуучулары, сиз, менин тууганым, сиздин тууганыңыз, ушундай биздин партиялашуулар ушундай кылып кетти. Ушуну жокко чыгаруу максатында ушундай болбосун үчүн анан жогорку кеңеш тиешелүү мыйзам кабыл алып форма 2-ни жок кылды. Бирок бул маселени чечкен жок. Тескерисинче бир топ биздин Кыргызстандын ичинде ички миграциядагы жарандардын укуктарын чектеди. Туура айтасыз, шайлоочу катары укугун чектеди. Бирок биздин мигрант ички миграциядагы жарандарыбыздагы ички миграция жөнүндө мыйзамды толук сакташ керек. Эгерде толук сакталган болсо, анда биз мынчалык укуктар чектелип калбайт эле. Муну дагы биздин жарандарыбыз эске алыш керек. Туура айтасыз, мына азыр мен жана сөзүмдүн башында айткандай, биз мындай электрондук системага өтүү же болбосо биздин шайлоо системабызга бир башкача бир технологияларды киргизүү менен, акыркы IT технологияларды колдонуу менен өткөрүү дагы биздин алдыбыздагы, биздин болобу, биздин башка мамлекеттик органдардынбы, бизден кийинки боло турган составтардынбы бир негизги бул иши болуп калат деп мен терең ишенем. Анткени биз артка башкача жолго бара албайбыз. Сиз айтып аткан блокчейнди киргизүү башка, азыркы убакытта бул мындай бир бул деле блокчейн деле мисалы толук кандуу бул маселелерди чечпей калышы мүмкүн. Мындан азыркы мындан дагы заманбап биздин технологияларыбызды колдонуу биздин милдетибиз. Анан эми мыйзам бул 30 000 кол топтогон бул мыйзам, аны менби башка бирөө аткарыш керек. Ал бирөөнүн бир убактарда бирөө үчүн бир курал катары, бир барьер катары болсо, азыркы убакта биз жана сиз айтып аткан өзүңүз эле экинчи сурооңуз менен аябай көп адамдар катталышып укукту пайдаланып, бирок ага критерийлер коюлду деп атасыз. Ушул коюлган критерийлердин бири кол топтоо, жанагы залог койгон ушул критерийлер болсо эсептелет. Жанагы сиз айтып атпайсызбы? Талапкерлер аябай көп коюп кетти. Аларга бир критерийлер коюш керек, аларга өзүнчө бир талап болуш керек деген маселе. Мун экинчи жагына өзүңүз жооп бердиңиз. Кийинкиси болсо шайлоо комиссияларынын составын бат-бат өзгөргөндөн бул жакшы болуп кетпейт. Мисалы, баягы бекер сөзүбүз бар эмес, чымчык сойсо дагы касапчы сойсун деген сөз бекер эмес. Анткени кесипкөй киши аткарбаса, кесипкөй киши ошол ишти аткарбаса, жасабаса, анда мисалы күнүгө алмаштырган менен мындай бир майнап чыкпайт. Себеби буга чейин биз ушундай тарыхты басып өткөнбүз. Эсиңиздерде болсо, бир 2005-жылдарга чейин ар бир шайлоо компанияга бирден шайлоо комиссиясы түзүлөт эле да. Мисалы, шайлоо компаниясы жарыяланды го, мына 3 айдан кийин парламенттик шайлоодо. Анан участкалык шайлоо комиссия, аймактык шайлоо комиссиялар бардыгы өзүнчө түзүлө баштайт эле. Округдук шайлоо комиссиялары. Мисалы, алар түзүлүп 3 ай өзү мөөнөт болсо, же 2 ай мөөнөт болсо, алар түзүлүп иштин кайсы башынан баштаганга чейин уже шайлоо келет эле. Азыркы кезде кесипкөйлөргө багыт бериш керек деген мен бул жеке оюм. Аларды ушу билген киши, анын мисалы азыркы биз сиздер менен айтып аткан блокчейнди колдонуудагы кесипкөй киши болбосо ал катардагы киши колдоно албайт. Биздин автоматтык эсептегич урналарды дагы, же болбосо рейдерлер жана мисалы идентификация өткөрүүчү. Аларды кесипкөй операторларды атайын жалдап алып атабыз азыр. Мисалы мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери азыркы кезде биздин бир 30%га жакын
атайын чечим менен чыгабыз. Жөн эле барып эле илгерки башкармаларга окшоп чыгып, андай мындай болмой жок. Биз өзүбүздүн ишибизди аткарып, бир конкреттүү бир кайрылуу болсо аларды биздин системаны өнүктүрүү, мисалы мамлекеттик каттоо кызматы менен шайлоочулардын тизмесин тактоо, анын сапатын жакшыртуу боюнча атайын бир уюштуруулар, мындай чыгууларды уюштурабыз. Жерлерде структуралык бөлүмдөрдүн иштеши, же болбосо аймактык шайлоо комиссия, участкалык шайлоо комиссияларынын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча сиздин сунушуңузду эске алып, биз чыгууларды уюштуралы, эске алалы. Ал эми кесип катары мүмкүн ушундайдыр. Эми бул дагы өзүбүзгө эле отуруп алган жокпуз. Каныбек мырза, мүмкүн бул мыйзамдын негизинде шайлоо болот, шайлоого катышып, анан эми бул алда биздин укугубуз экен, ошентип катыштык, бир саясий партиялар көрсөттү. Негизи Боршайкомго кандай адамдар келип иштей алат? Өзү негизи түзүүнүн мындай принциптери 3 субъект аркылуу түзүлөт да, Борбор шайлоо комиссиясынын составы. Бул парламенттеги көпчүлүк менен азчылыктын өкүлчүлүктөрүнөн жана президенттин өкүлдөрүнөн, ушул аны дагы президенттин өкүлүн дагы жогорку кеңеш шайлоо аркылуу өткөрөт. Ал эми аймактык участкалык шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү болсо, мүчөлөрүн болсо саясий партиялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аркылуу келишет. 2 субъект аркылуу болот. Аны кесип катары бирөө келип отуруп албайт. Ал тиешелүү бир адам келип отурбайт да. Аны тиешелүү процедуралар менен мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардын негизинде отурат. Эми буйруган экен отурабыз, эми жаман иштесек. Абджапар Гапурович дагы, Каныбек агай дагы бир жанагы аймактардагы участкалык комиссиялар жөнүндө да айтып атпайбы? Жана сиз айтып кеттиңиз, жанагы техникалык, жанагындай бир ишти аткаруучулук жөндөмү барлар, алар сөзсүз иштеш керек деп. Анан курамды жаңыртып туруу, же болбосо арасына улам жаңыларды кошуп туруу болуп атабы? Сөзсүз түрдө биз шайлоо комиссиясын түзүүдө, мисалы участкалык шайлоо комиссиясы 10-12 кишиден турган болсо, анын резерв болот сөзсүз түрдө. 2-3 эселенген резерв болот. Аларды резервин дагы окутуп барабыз. Анан чыгып кеткендердин ордуна аларды жаңылоонун дагы өзүнүн механизмдери бар. Алардын негизинде ошол саясий партиянын өкүлү чыгып кеткен болсо, сөзсүз түрдө саясий партиянын өкүлдөрү менен толукталат. Ал эми өкүлчүлүктүү органдардын өкүлдөрүнөн болсо, ошол субъект аркылуу ушундай толукталуулар жүрүп турат да. Бул сөзсүз түрдө атайын дагы бир нормалар бар. Мисалы талапкер болсо, талапкердин туугандары болсо, сөзсүз ал комиссиянын ичинде турбайт. Мисалы айылдык кеңештин же шаардык кеңештин депутаттыгына талапкер болгон болсо, жакын тууганы же өзү талапкерге болгон болсо, шайлоо комиссиясынан чыгып кетет. Ошон үчүн өзүнүн бир алмашуунун дагы бир өзүнүн жол жоболору бар. Ошол жол жобонун негизинде алмашуулар жүргүзүлүп турат. Дагы бир маселеде мына бизге Ак Талаадан байланышка чыккан агайыбыз да белгилеп кетпедиби? 2 талайгүл чакырып алып эле отурат. Биз эми каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы мамлекеттик саясатты, мамлекеттик принциптердин негизинде жүргүзөбүз. Абджапар Гапуровичпи же башкабы, биз сөзсүз Борбордук шайлоо комиссиясынын ушундай чоң процесс жүрүп атканда кааласак, каалабасак дагы чакырып сүйлөшүп, маалыматты элге жеткирүү бизге ушундай тапшырмасы берилет. Дагы бир маселе, жана аймактарды кыдыруу боюнча советтик партиялык кызматкермин деп калды Ак Талаадан байланышка чыккан агай. Чын эле мурда ошол аймактарды кыдырып, көрүп, өз көздөр менен ушундай болчу да. Соңку жыл биздин Кыргызстан үчүн пандемия шарты көп маселени онлайн чечүү зарылчылыгы келип чыкты биринчиден. Экинчиден азыр техниканын жетишкен заманы көп маселени ушундай чечип атабыз. Сиздерде ушул боюнча жергиликтүү комиссиялар, аймактар менен байланышуу мүмкүнчүлүгү, техникалык мүмкүнчүлүктөр азыркы талапка ылайык болуп калдыбы? Албетте биз мисалы дээрлик мына 2 шайлоону уюштурууда, 2 республикалык деңгээлде чоң шайлоо кампаниясын уюштурууда биз дээрлик бардыгын ушу онлайн режимде өткөздүк. Дээрлик бардыгын окуулардан баштап, мисалы атайын видеофильмдерди, роликтерди даярдап, ушу жөнөтүп, анан видеоконференция аркылуу биз мисалы бүт семинарларды мурда бир барып, бир жерлерде 2-3 шайлоо участкасынын мүчөлөрүн бириктирип алып, бир жерде окууларды өткөрөт элек. Азыр ушу видеоконференция аркылуу ушундай семинарларды өткөрүүнү дагы бүт ушундай башкача форматка өттүк. Азыр эми мурдагыдай мен жана белгилегендей барып алып кыдырмай, андай бүгүнкү күндө өзүбүздүн техникалык мүмкүнчүлүктөрдү да пайдаланышыбыз керек. Ал бир жактарга региондорго чыккан бул өзүнчө чыгым. Ал чыгымдарды дагы биз оптималдаштырышыбыз керек. Анан биякта бюджетибиз мындай болуп атса, биз кыдыра жок, биз азыркы бүгүнкү заманбап технологияларды дагы биз колдонушубуз керек. Именно ошол окутуу иштерине болобу, биз
маалыматты берүүнү дагы ушундай өзүбүзчө жаңы заманбап технологияларды колдонуу менен жүзөгө ашырдык. Анан биздин өзүбүздүн дагы милдетибиз бул информирование, маалыматты жеткизүү дагы биздин милдетибиз болуп эсептелет. Бул биздин информационный мисалы бөлүмүбүздө 2-3 киши иштейт, ал жалпы Борбор шайлоо комиссиясынын аппаратындагы. Ал эми бардыгы менин дагы ошо милдетим. Орун басар катары, жумушчу топтун жетекчиси катары бул информирование бул менин милдетим деп эсептейм. Бул өзүнчө бир башкача бир бөлүк же болбосо өзүнчө бир башка киши аткаратчу иш эмес. Кээде маалымат жетпей калып атат деген дагы сындар айтылып атпайбы? Албетте, мына сиздердин эсиңиздерде мен бир эле мисал айтайын. Мына айымдар үчүн айылдык кеңештин депутаттыгына мандаттардын резервделгендигин эле жаңы А дегенде эле мисалы жетегибизде колдонуп башталбадыбы? Ошондо эл уна бизге жеткен жок деп канча өзүчү калды. Азыр деле мисалы эмне үчүн бул шайлоону уюштуруунун эмне үчүн мындай технология иштебей атат, анын киргизилгенин эмне үчүн жеткизбейсиңер деген бизде мисалы 10 суроо болсо жалпысынан 8 ушундай маалымат жеткирбейсиңер деген. Эми албетте биз бул суроого дагы башкасына дагы жооп берүү бул биздин милдетибиз. Бирок ушундай иштерди аткарууда эмгек, алардын кесипкөй кишилердин аткарылышына дагы көп нерсе көз каранды болот. Эми бул эми угармандардын суроолоруна жооп болду. Албетте бул маалыматтуулук деген дайыма керек. Анан эми Абдыжаппар Гапарович дагы дайыма эле чакырып эле алып келе турган дагы киши эмес. Баарында өзүнүн убактысы бар. Бул дагы биз үчүн дагы кыйын. Келиш да чоң эмгек. Ал дагы чоң эмгек да, муну дагы айтып коюшубуз керек. Анан эми мындай да биз бүгүн шайлоонун эл аралык күнү туурасында сүйлөшүп атпайбызбы? Анан жана башында дагы айттык, укуктук жагдайды, жанагындай бир нерселерди дагы максат ушундай болчу деп. Анан жаштарды тарбиялоо жаатында дагы ушул нерсеге жаштарды баягы шайлоочулардын санын көбөйтүүгө, ушул шайлоо процессине жаштарды катыштырууга деген дагы бир максаты бар болгондо, анан сиздер ушул ачык эшик күндөрүн дагы уюштургансыздар. Бул пандемияга чейинки учурларды эске салып атам да. Ошондой учурларда да жаштарга мындай бир кызыгып ушул шайлоо процесстерине, ошо сиздердин ишиңиздерге кызыккандар барбы экен деген суроону бергим келип атат. Убакыт азайып барат. Туура айтасыз, биз өткөн жылы өзүбүздүн аппараттын структурасын кайра карап чыкканбыз. Анан мыйзамга дагы ушундай граждандык билим берүүнү, гражданское образование жөнүндө биз мыйзамга атайын өзгөртүү киргизилип, бул Борбор шайлоо комиссиясында атайын бир структуралык бөлүм түзгөнбүз. Буну ушул межвыборный шайлоолордун ортосунда биз ушундай бир иш-чараларды өткөзөлү деп, жаштарды мисалы болочок мектептин жогорку класстын мектептин окуучуларын, студенттер аркылуу, студенттердин негизги бардыгы эле ушул шайлоочулардын курагында болот. Студенттердин арасында, ушул жаштардын арасында иш-чараларды өткөзүп туруу биздин планыбызда бар. Андан сырткары биз ушул жерлерде график менен мындай межвыборный периоддо жогорку окуу жайларын атайын барууларды, мисалы былтыркы жылы ушул 2020-дан башка 19-18 жылдардын алкагында биз бир топ ушул Кыргызстандын Ошто, Жалал Абадта, Баткенде, Бишкекте жогорку окуу жайларынын студенттери менен айрыкча юридикалык, укуктук факультеттин ушундай өкүлдөрү менен жолугушууларды уюштуруп, алардын пикирлерин, шайлоо системасынын өркүндөшүнө болгон алардын укук пикирлерин угуу, негизи эле ушундай укуктук жактан биздин элибиздин маданиятын көтөрүүгө багытталган иш-чараларды өткөрүп келебиз. Бүгүн дагы мисалы ушул бүгүнкү шайлоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата Борбордук шайлоо комиссиясында, жерлерде аймактык шайлоо комиссияларында ушу ачык эшиктерди өткөрүү уюштурулуп атат. Аларга студенттердин, биздин шайлоо процессинин башка саясий партиялардын өкүлдөрүнүн катышуусу пландаштырылып атат. Абдан жакшы экен. Эми суроону дагы бир суроону берген Гүлгүрали Талайгүл. Кечээ күнү Конституциянын жаңы долбоору парламентке келгенин спикер билдирди да. Анан эми бул эми баягы референдум өтөт деген маселе, ага да даярдык көрүш керек. Анан эми баягы каражатты үнөмдөө максатында референдум менен жергиликтүү кеңештин шайлоосу бір күндө өткөрүү мүмкүндүгүн дагы айтып жатышпайбы? Ошол эле Боршайкомдун айрым мүчөлөрү муну айтып атат да. Анан сиздер ушул Боршайком ушул маселени мындай бир кароону баштадыңыздарбы? Буюрса, мыйзамда көрсөтүлгөн 11
апрель күнү жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосу өтөт деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Ага ылайык президенттин указы, атайын указы чыгат ушу шайлоону дайындоо боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосун. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу кезектеги шайлоосу бул 418 жергиликтүү кеңеште пландаштырылып атат азыр. Алардын 22-си шаардык кеңештер, калгандары айылдык кеңештер. Эсиңиздерде болсо 20-жылдын 12 апрелине дайындалгандагы 30 жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу токтотулуп турат азыркы кезде. Аны дагы өткөрүү ушул буюрса 11 апрелге пландаштырылат. Ал эми референдум, сиз белгилеп өткөн референдумду бүткүл элдик добуш берүүнү баягы дайындоо жогорку кеңеш тарабынан жүзөгө ашырылат. Ал мыйзам кабыл алуу менен жүзөгө ашыш керек. Баарыбызга маалым болгондой, Конституциялык кеңеш азыр негизги мыйзамыбыздын долбоорун иштеп чыгып, парламентке өткөзүп берди деген маалыматты уктук. Парламентте бул негизги ошол мыйзамдын долбоору каралып, талкууланып, анан бүткүл элдин кароосуна жиберилет. Аны ушул мыйзам кабыл алуу менен жүзөгө ашырылат. Сиз белгилеп өткөндөй, биз деле ойлоп атабыз, ушундай 11 апрелге дайындалган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо күнүнө ушул референдумда коюлса, жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча бул бир топ чыгымдарды кыскартат эле. Андан сырткары биздин тажрыйбабыз бар. Мына кече эле президенттик шайлоо менен бир референдум, 2016-жылдын 11 декабрында дагы бир ушундай 2 кампанияны бир өткөргөнбүз. Мындай биздин тажрыйбабыз бар. Аны өткөргөнгө техникалык дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз жетиштүү. Тилекке каршы убактыбыз да соңуна чыгып калды. Муратбек Мамадалиев, биз сизге жооп алып бере албасак дагы сиздин пикириңизди окуп коелу. Саламатсыздарбы Абдыжапар мырза? Алдыдагы шайлоолор боюнча айыл өкмөттөрдү эл шайлайт экен. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Депутаттар тарабынан шайланышы ачык эле ошолорго кызмат кылып калат экен. 30 секундда сүйлөп жооп берип коесузбу? Эми азыр аракеттеги мыйзамга ылайык ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу шайланат. Ушундай норма киргизилип турат. Рахмат. Анда бүгүнкү жыйынтыктайлы таңкы бурулуштун негизги маселеси аягына чыкты. Биздин студиябызда Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисинин орун басары Бекматов Абдыжапар Капырович болду. Урматтуу радио кармандар, сиздер бул маекти Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп алсаңыздар болот. Ал эми биз Абдыжапар Капыровичке, ошондой эле бизге байланышка чыгып өздөрүнүн пикирлерин билдирген угармандарыбызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Саламатта.